7-ci чакырыштагы Жогорку Кеңештин депутаттары 1-ci сессиясын жыйынтыктап, 2 айлык каникулга тарады. Жалпысынан сессия мезгилинде 43 пленардык жыйын, 2 кезексиз жыйналыш өткөрүлүп, 41 мыйзам жана 276 токтом долбоору кабыл алынды. Ал жер мунапысы жөнүндө, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө, Исфана шаарын Разаков шаары деп өзгөртүү жөнүндө мыйзамдар өзгөчө мааниге ээ деп атады. Бирок бул мыйзамдардын биринде да депутаттар автор эмес. Жыландан да катуу сойлойт экен да булар. Кантип ак үйдүн жогорку кабатына чыгып кетишет түшүнбөйсүң. Куйругун карматпайт. Жогорку кеңеш дагы эмнеси мени ренжитти? Парламенттин сайтында жыл башынан бери министрлер кабинети 100дөн ашык мыйзам сунуштаганы, ал эми 90 депутат болгону 20 чакты гана мыйзам демилгенегени көрүнөт. Жарым жылдан ашык убакытта 15 депутат мыйзам жазган, калган 65 депутат өзүнүн бул милдетин аткарууга кириш элек. Эми эң активдүү эл өкүлдөрүнүн тизмекте көрөлү. Туалетинде же туалетный бумагасы жок. Ашканасына келсең жана мээңе соккондой бул эшиги же бир тамагы жок. Эмне деген ак үй бул? Эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип, жанакында болуп кеткен турган болгон болсо, чатак болот да. Келгенден баштап коомдук талкуудан түшпөй, дарат кагазынан тартып мамлекеттик маселелерге чейин көтөргөн Жусупбек Коргонбай уулу бир да мыйзам жазган эмес. Көтөргөн маселелери менен күлкүгө калып эле коомчулукка таңылып келе жатат. Санат Балмазов. Бек Ахунжанович кандай спектакль? Айлыдой ынтымак партиясынан эң көп добуш алганы айтылган Эрлан Көкүлов да азырынча мыйзам жазууга үлгүрө элек. Акча кайдан табабыз? Казинонун логотиби Балбак Төлөбаев. Өзүнүн сөзү, жүрүм туруму менен казинонун логотиби, талтайган образынын символу жана башка лакабатка конгон депутат Балбак Төлөбаев волонтёрдук иш жүзүндө бир мыйзам долбоорун сунуш кылганы парламенттин сайтында турат. Мен волонтерлор боюнча мыйзам жазып киргизип койдум. Азыр өкмөт текшерип алат, анан ТСЖлар боюнча шаарда проблема бар. Автор болдуңузбу же өзүңүз жаздыңыз, Бирден мыйзам жазгандардын катарында Айбек Осмонов жарандык боюнча, Гүлшархан Култайбай ички соода тууралуу, Жанар Акаев этникалык кыргыздар тууралуу, Сүйүн Өмүрзаков бир токтомго автор болгон. Мына мен кооператив боюнча жазып атам. Бул 1 жылдык нерсе да. Так, турак жай боюнча программа жаздым. Нелер камтылган ошол кооперативден? Эми аз көрүп атпайсызбы? Кооперативдер менен аябай чоң проблема болуп атат. Турак жай кооператив менен айыл чарба кооперативин бириктирип койгонда. Мурунку мыйзамдарда ошол эки бирикпей турган нерсе бириктирет да. Ошону өзүнчө жазып атам. Рахмат. Депутат Медер Алиевда $500 000 инвестиция салган чет элдикке кыргыз паспортун карматуу боюнча мыйзам сунуш кылган. Искендер Матраев жана Нурбек Сыдыгалиев аскердик кызмат жөнүндө мыйзам жазса, Чолпон Султанбекова оң рулдуу унааларга уруксат берүү боюнча бир мыйзам киргизген. Мыйзамдар жаңы эле кирип атат. Буюрса эле. Өзүм жеке билим берүү байланышка бир 4-5 өзгөртүүлөр киргизип бир мыйзам жаздым. Автор болду. Автор болду. Дастан Бекешев укук бузуулар жана кепилдик фонддор тууралуу 2 мыйзамга автор. Ал эми Аманкан Кенжебаев укук бузуулар жана мамлекеттик жарандык кызмат тууралуу 2 сунуш менен чыккан. Депутат Улукбек Ормонов жол фонду билим берүү боюнча 2 мыйзамга автор. Биринчи өзүбүздүн районда ошол Ысык көл областында Ак суу түп районуна өзгөчө катаал шарттарына деген мыйзам бар, ошону даярдап атабыз Кудай буйрса. Депутаттар арасында 7 сунушу менен эң көп мыйзам жазган депутат Марлин Маматалиев. Ал чоң кен байлыктарды Кыргызстан өзү иштетиш керек. Майда кендерде мамлекеттин үлүшү 30%дан кем болбосун деген бир мыйзам. Жогорку Кеңештин регламенти оң рулдуу унааларга уруксат берүү, желим баштыктарга тыюу салуу, салык жана башка маанилүү мыйзамдарды сунуш кылган. Эми мыйзамдар боюнча бир 11 мыйзам жазыппыз. 11 мыйзам эми бул 7-ci чакырылышка келгенден кийин ала чейинкилерде барабыз. Жок, ошол 6-cı чакырылыштан бери 2 мыйзам бар болчу. Аларды ушул переходной деп айтып койсок болот. А калганы 7-ci чакырылышта жаңы келгенден кийин жазылган мыйзамдар. Парламенттин сайтындагы маалыматта тажрыйбалуу депутаттар Адахан Мадымаров, Исхак Масалиев бир да мыйзам жазган эмес. Авторлукта мен мыйзамдарды киргизген жокмун ушул жерде. Даярдап атабыз, өзүнчө киргизген. Кандай мыйзамсыр болосу?
даярданып аткан? Мыйзамдар көптөгөн мыйзамдар, мисалы үчүн мен кадр кызматы боюнча даярдап атам сунуштарды. Резерв кадр даярдашка Кокустан көчөгөн эч ким кызматка келбей даярданып барыш керек. Активдүү депутаттар Алишер Козуев, Чыңгыз Айдарбеков, Айгүл Айдарова, Айда Изатбек кызда азырынча кандай мыйзам жазганын таба алган жокпуз. Кому понятно? Мне, например, непонятно. А когда мне непонятно, я начинаю злиться. Кандай мыйзамдар жазсыңыздар? Жаза элекпиз да? О, 7 айдан бериби? Жөн элеби? О, келген сирге 7 айдын жүзү болуп калды. Кандай мыйзам жазсыңыздар? Кандай мыйзамдарды жазсыңыздар? Сиз өзүңүз автор болуп. Жакында чыгат, Кудай буйрса көрөсүңөр. Эмне мыйзам айтпай койсузбу? Жакында чыгат, көрөсүңөр. Баш мыйзамда Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган деп белгиленген. Парламент бардык тармактар боюнча коомдук, саясий, социалдык, экономикалык жактан маанилүү мыйзамдарды иштеп чыгууга укуктуу. Регламентке ылайык эл өкүлдөрү июль айынын соңунда эмгек өргүүсүн аяктап, шайлоочулар менен жолугушууга кетет. Ал эми экинчи сессия үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрында ачылат.